Оштун так борборундагы Сулайман Тоо бардык доорлордо көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө буруп, ага ар кандай максатта келгендердин аягы үзүлгөн эмес. 7-9 кылымдарда Орто Азияга исламдын жайылып келиши менен касиеттүү Сулайман Тоо сыйынуунун байыркы салт санаасы мусулмандар тарабынан кабыл алынган. Фергана өрүнүндөгү миңдеген зыяратчылар бир нече кылымдар бою тоого сыйынууга келип турушкан. Мына ушундай себептерден улам Ош Орто Азиядагы кылымдын соңунда Ферганадагы мусулмандардын сыйынуучу борборуна айланат. Дал ушул жагдай Оштун туристтик шаарга айланышына негиз салып берди. Өзүнчө бир шаарды бир касиетке ээ кылып тургандагы ошондой аурасы бар Тоо. Ошол себептүү элдин арасында дагы бир эме жаралып калганда, ушундай көз караш. Меккеге барыштан мурун сөзсүз түрдө ушул Сулайман Тоого зияратка барыш керек экен. Доорлор алмашып, чөлкөмдөгү элдин диний ишенимдери, көз караштары өзгөргөнү менен Сулайман Тоонун ыйык тутуу, ага зыярат кылуу сакталып калган. Ушул маданияттын негизинде байыркы мезгилдерде Тоодо калыптанган тарыхый жайлар, баалуулуктар туристтердин көңүлүн буруп келет. Буга кошумча байыркы Оштун географиялык жактан ыңгайлуу жайгашышы, 3000 жылдык тарыхы, Улуу Жибек жолундагы транзиттик аймакка айланганы түштүк каланын туристтик потенциалын андан бетер арттырат. Былтыркы жылы эң чоң цифра болду. 2013 жылы ушул 3000ден ашык турист, жалпы келген адамдардын саны Сулайман Тоого 107 000 болду. Бул биздин каттагандарыбыз. 2009 жылы Сулайман Тоонун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине катталышы аймактык туристтик потенциалын андан бетер жогорулатып, Оштун калгасы жаңы мүмкүнчүлүктөргө ачылды. Биринчи кезекте айталы Кыргызстанды таанытат. Кыргызстан деген мамлекет бар экен. Туристтердин потогун көбөйтөт. Сөзсүз түрдө ошол туристтердин айталы келиши Кыргызстанды башка мамлекеттерге жалаң эле айталы бир жактуу болбостон ошол турист катары дагы, мыкты өлкө катары дагы, кооз өлкө катары дагы, анан Ош шаары дагы уникалдуу 3000 жылдан ашык тарыхы бар экен деп ЮНЕСКО киргизилген. Бул жагынан алып караганда келечеги чоң. Вы здесь живете, может быть, вами не видно. Я в прошлом году приезжала сюда в августе, и меня очень порадовало. Силер бул жерде жашаганыңар үчүн балким билинбейттир, бирок өткөн жылы шаарга келгенимде мени туристтердин ушунчалык көбөйгөндүгү кубантты. Билинбегени менен Тоо ЮНЕСКонун туристтик маршруттарында бар экендиги баары бир чоң ролду ойнойт. То есть заметно и незаметно, однако то, что он в туристических маршрутах, он в ЮНЕСКовских международных документах, списках, я думаю, это играет роль. ЮНЕСКонун дүйнөлүк мурастарына табигый же адам колу менен жасалган маданий, тарыхый жана экологиялык жактан маанилүү объектилер киргизилет. Бүгүнкү күнгө карата бул тизмеге 981 жай катталган. ЮНЕСКонун милдети дүйнөлүк мурастарды сактоо гана эмес, ал жайлар тууралуу дүйнө элдерине маалымат берүү. Демек, Сулайман Тоонун ЮНЕСКонун дүйнөлүк мурасы макамын алышы туристтерди тартуунун сыналган ыкмасы. Туризм болсо эң кирешилүү тармак. ЮНЕСКонун тизмесисиз алакандай Ошто ааламдын тарыхын батырган Сулайман Тоо бар экени айрымдар билмек эмес. Бул Кыргызстандын территориясында, Кыргызстан аймагында жайгашкандыгы үчүн кыргыздар гана, айталы, кыргызстандыктар гана кам көрүп милдеттүү болбостон, жалпы адамзат ошого кам көрүшкө милдеттүү деген сөз. Демек ошондон чоң каражаттын түшө тургандыгы да белгилүү да, мынакей. Анан мисалы дүйнөдө ушундай эл жерди көргөнгө, тааныганга кызыккан адамдар көп. Бүгүн эмне көп? Турист көп дүйнөдө. Дүйнөнү кызып жүргөн адамдар абдан көп. Ошолордун айрымдары ошо ЮНЕСКонун тизмесине кирген гана жерлерди кыдырып, ошондой маршрутты түзүп алган адамдар дагы бар да. Анан ошондой мүмкүнчүлүктөрдү эмне үчүн пайдаланбаш керек деген ой келет. Ош шаарына келген туристтердин саны жыл сайын көбөйүп барат. Бул бир гана чет элдик эмес, Кыргызстандын булуң бурчунан келген эс алуучулар. Жылдын кайсыл мезгилине карабай, тоодо түрдүү мамлекеттерден келген туристтерди учуратууга болот. Кээ бирлери Тоонун шаардын ортосунда жайгашышы кызыктырса, дагы башкаларын байыркы Оштун тарыхы өзүнө тартат. La première impression, parce qu'on vient juste d'arriver, c'est tout à fait nouveau pour nous. Мен Ошко биринчи жолу келдим. Шаар мени аябай таасирлентти. Сулайман Тоо
Ош шаарынын жашоочулары деги эле Кыргызстан үчүн ыйык экенин түшүндүм. Passé un bon moment ensemble. Я люблю очень Ош. Мага Ош аябай жакты. Анткени ал кооз шаар. Келечекте Ош эл аралык аэропортунун базасында заманбап Борбордук Азиянын аймактык жүк ташуучу хабын түзүү ишке ашат. Бул азыркы учурда Кыргызстандагы улуу жибек жолунун кайра жаралышы жана өз кезегинде туризмдин өнүгүшү үчүн өзгөчө жагымдуу. Ири аймактык транспорттук түйүндү түзүү Кыргызстандын түштүк аймагына төгөрөктүн 4 бурчунан келген туристтер үчүн фергана өрөнү үчүн чыныгы дарбаза болуп каларына мүмкүндүк берет.